Нариман Айрыкмөтө, Касымова Турдихан Ибайтуллаевна. Кара Суу районунда 300 үй бүлөгө кайтарымсыз 100 000 сомдун сертификаты тапшырылды. Ушуну менен Кара Сууда быйыл 600 үй бүлө социалдык контракт долбоору менен чакан бизнес ачып жатышат. Буга чейин бул үй бүлөлөр аз камсыз болгондордун катарын толуктап, мамлекеттен жардам алып келсе, мындан ары ишкер үй бүлөлөргө айланып, жумуш менен камсыз болушат. Ар бир иш-чара өзүнүн максаты болот. Жогоруда айтылды. Бүгүнкү ушундай каражаттар бөлүнүп атканы sizlerge şu proyektin başına yardımı olsun, andan keyin şu büyülü, kuvvetli büyülü aylansın, andan keyin şu cumuş yolundan tutsun, anan memleketke yardım ede turganda büyülü aylankıla degen bizim maksatımız var. Ayt beredi. Qoşumça nabor ключтарды алганбыз. Ошол. Имараттын өзүнө жарага канча калат атасыз? Айна 5 000 төлөйбүз. Буга чейин Кара Сууда 350 үй бүлө 100 000 сомдон алган болчу. Алардын катарында Айдана Абибилла кызынын жаш үй бүлөсү бар. Алар 2 баласына мамлекеттен 2400 сом жөлөк пул алып келген. 100 000 сомго алар унаа оңдоочу жай ачып иштетип жатышкан чагы. 2 балама пособие алчубуз. 2,5 000. Аны бизге ошо соц контракттын негизинде өкмөт тарабынан 100 000 сом акчалай берилди. Жардам катары. Ошол негизинде чакан ишкана ачканбыз. Ошол азыр жакшы, Кудай буйруса, иштетип атабыз. Ошо өкмөтүбүзгө рахмат. Бүгүн президенттин Оштогу өкүлү Кара Суудагы социалдык контракт долбооруна катышкан үй бүлөлөрдү кыдырып, акчаны максаттуу колдонулуп жатканын текшерди. Район боюнча каражат алгандардын 80% мал чарбачылыгына жумшаган, андан сырткары Кара Суу базарынан орун алып бизнес баштагандар бар. Ошол өзүнүн эле үй бүлөсүн эмес, кошумча дагы бир шеригимди алып алып иштетип атам деп атпайбы? Анткени ал шериги да бүгүн ушу үйүнө каражат, үй бүлөсүн багып аткан учурду көрүп алып, мындай бир абдан бир жакшы кубанарлык нерселерди көрүп атабыз. Бирок башка бир багыттары бар. Мынакей мисалы ушу мал чарбасы боюнча дагы көп долбоорлор жазылат экен. Эми 80% мал чарбасына багытталыптыр. Ушул Кара Суу районундагы мындай бир долбоорлордун багыты. Ал жерде дагы бир көп көйгөйлөр кошо жарылышы мүмкүн. Бүгүн ушу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен биз тапшырма берип түшүрүп атабыз. Эгерде бир тоютунан маселе болсо, же бир ушундай бир жер маселеси болсо, мына кошо чечип турушубуз керек. Социалдык контракт долбоору аркылуу 100 000 сомдон 2022 жылы 2800 үй бүлө каражат алган. 2023 жылы 8 000ден ашуун үй бүлө чакан ишкерлик үчүн 100 000 сомдон алды. Жыл соңуна чейин мындай үй бүлөлөрдүн санын 10 000ден ашыруу пландалган. Социалдык контракт долбоору президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып баштаган. Ага ылайык айырылуу катмардагы үй бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн 100 000 сомдон каражат кайтарымсыз берилет. Мындан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү каржылык сабаттуулукка үйрөтүп, бизнес план түзүүгө жардам берүү, узак мөөнөттүү бизнести ийгиликтүү жүргүзүү боюнча кеңештер берилет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.